Кудай сакта, кыздарыбыз кайда баратат? Күндөн күнгө коомубуз бузулуп, коркунуч жаратууда. Тартип сакчыларына түртүп коюу кандай оңой. Ал эми көрүүчү болуп, кайдыгер карап турган адамдар кантип жүрөгү оорубай карап турушат? Кудайдан деле коркпой калдык. Ушул тасманы WhatsApp'тан жөнөтүшкөн экен, жүрөгүм ооруп, колумдан ишим түшүп, көз жашымды тыя албай олтуруп калдым. Булар да мага окшогон бир байкуш эненин акылсыз кыздары да. Кандай кылсак болот? Эмне кылыш керек? Милиция кай жагына жетишет? Аялдар, жаштар уюму, эмне унчукпайсыңар? Ким кандай кеңеш берет? Деп билдирүү калтырган Нуркан Койчуманова деген замандашыбыз өзүнүн Facebook баракчасына. Ош шаарында окуучу кыздардын мушташкан видеосу эсиңиздеби? Көрсө анда өспүрүмдөрдүн разборкасынын бир чети гана берилген экен. Соцтурмакка ошол чатактын кызуу жеринен дагы бир видео тарады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Калыс медиага билдиргендей, соцтурмакка кече тараган видеонун каармандары ошол эле кыздар. Мушташкан өспүрүм кыздарды милиция дароо эле тапкан. Алдын ала иликтөөгө караганда уртепкеге алып жаткан кыз мурда уурлук жана бейбаштык үчүн соттолгонун көрсөттү. Окуя 21 ноябрда түшкө жакын болгон. Алгач Инстаграмдагы фейк аккаунттарынан айтыша кеткен кыздар талашты чечип алуу үчүн Ош шаарына жолугат. Космонавттар багында башталган талаш үй короосунда уланып, мушташ чыгат. Уртепкеде калган өспүрүм Ош шаарындагы мектептердин биринде 11-класста окуйт, 16 жашта. Аны сабаган жана окуяны камерага тарткан куурдаштар 30 адыр айылынын тургундары. 3 кыз тең жалгыз бой энелердин колунда тарбияланган. Видеодо кызды тепкилеп жаткан 30 адырлык өспүрүм буга чейин уурлук жана бейбаштык үчүн соттолгон. Ушул тапта ал дагы бир уурлук ишти Кара Суу милициясында шектүү катары өтүүдө. Ал эми видеого тартып жаткан анын курбусу эч жерде окубайт. 15 жашынан медреседе окуп, аппендицит болуп калгандыгына байланыштуу анысын таштап койгон. Маалымат булагы Калыс медиа.